Могу бүгүнкү эмени интервьюну могу эл бийлиги Кыргызстан элдеринин биrdigi жана биримдиги деген коомдук бирикмени уюштуруп атпаймынбы ушул боюнча балдар кыздарды атайын суроо берсин деп эметтим, сурандым. Эми мааниси эмне? Эл бийлиги Кыргызстан элдеринин биrdigi жана биримдиги. Биrdigi деген маани эмне биrdigi? Кыргызстанда 86 элдердин инсандары бар, бирикмелери бар, диаспора деп коебуз да. Ошолордун баягы биrdигин жана биримдигин бышыкташ. Эми ал үчүн диаспоралар менен иштеп, бул жерде эми өкмөттүн колдоосу керек болуп атат, себеби булар азыр биримдиги жок болуп атат. Биrdigi да жок. Ошого амал кылуу. Анан кийинкиси болсо кыргыз элинин биrdигин жана биримдигин бышыктоо. Желеги мына момундай болгон турат, асты жашыл, үстү көк, асты ак. Ушул бирикменин мааниси боюнча, эмеси боюнча суроолоруң болсо, бул кыздар, балдар суроо берип алсын, мен суроого жооп бергенге аракет кылайын, иншалла. Кимдер суроо бересиңер, кандай алып? Сен эми бышыксыңдар. Биrdigi боюнча болобу, биримдиги мааниси эмне маани деген мааниде да мен кандай деп ойлойсуңар деген сөз да. Мен бере берейин. Бере. Эми максатыңар эмне бул бирикменин максаты? Эми максат мына мисалы канча айтып атпаймынбы, 86 элдин инсандары бар экен. Кыргызстан биздин мекенибиз деп ушул ойго келтирүү. Себеби ырыс алды ынтымак деген сөз эми баягы ар кайсы улуттар бар. Мисалы казак, уйгур, дунган бар. Өзүнчө бөлүнбөй Кыргызстан биздин мекенибиз. Ушул мекенибизде биз бактылуу болот экенбиз, ушу өнүктүрөлү, өстүрөлү деген маани. Ошол эле. Андан кийинки дагы кимге суроо бар? Катуураак эметсеңер суроону. Диаспоралар менен иштегенде, например, уйгурлардын эч кандай жери да жок, немеси да жок. Эч жерде жок. Кытайда калат, бизге келип алып, бизде мына квадрат деген жер бар. Квадратта уйгурлар биз жерди жаап коебуз деп. Жок, ушундай түшүнбөстүктөрдү бир нерседе Кыргызстан биздин мекенибиз экен деген ойго келтириш керек да. Ошондо булар биз мындай экенбиз, уйгур экенбиз, биз казак экенбиз, биз кыргызстандыкпыз деген ойго келтириш керек да. Ошондо бөлүнүү болбойт. Биздин кыргыз дегенибизди жерде чоңдордон башкадан наш общий дом деп баардыгын ачып коюп атпайбы? Баардык жагынан кыргызды көтөргөн эч ким жок. Башка улуттар мына бүт көтөрүлүп кетти. Эми бул жерде улут деп атпайбызбы, эми эл деп коюш керек. Улут деген мага көп жакпаган сөз да. Улут деген эми улуйт деген да мааниси бар, жаман мааниси бар да. Ошон үчүн мен бул сөздү пайдаланбайм көп. Элдер ар кайсы, казак эли бар, уйгур эли бар, дунган эли бар. Ушулар бир ойго келиш керек. Биз Кыргызстан биздин мекенибиз экен. Бөлүнбөйлү. Ушу Кыргызстандын ынтымагына, биримдигине, бирдигине өзүбүздүн салымыбызды кошолу деген ойго келгенде, анан кийин бөлүнүү, жаруу болбой калат. Менин максатым, биринчи максатым ушул. Манагы ар кайсы элдердин инсандары менен ушул тарихти иштейбиз. Иншалла, Кудай кааласа. Ошол эле. Кыргыздын өзү эле бөлүнүп кетет го. Жок, бул Кыргыздын биримдигин уран, биз кыргызбыз, манас, бабабыз, урпагыбыз деген эле нерсе Кыргыздын канын көтөрүп, ынтымакка алып келет. Бул жолун манас бабабыз баягы кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген сөзү эле кайра эле ошону кайталап эле аракет кылышыбыз керек деген сөз да. Анан бул Кыргызстандын башы бириккенден кийин анан дүйнө жүзүндөгү кыргыздарга чыкканга аракет кылабыз, иншалла. Мына максат ошол. Биrdигин жана биримдигин. Мына бул эл бийлиги Кыргызстан элдеринин, элдеринин деп айтып атам. Биrdigi жана биримдиги. Ошо бир эле экенбиз, кыргызстандык экенбиз дегенде баягы ар кайсы элге бөлүнбөй биз татарбыз, биз уйгурбуз, биз тиги дунганбыз деп бөлүнүүнү жок кылуу максат Кыргызстанда. Кыргыздын башы ал кыргыз манастын урпактарыбыз деген эле уран менен эле Кыргыздын башы биригип кетет. Аллах Таала ансыз деле баягы ислам дини аркылуу
бышыктап келатат. Эми биз дагы салым кошолу деген аракет ошол да. Негизи бирок көп жерде бардык дүйнөнүн бардык жеринде кыргыз бар. Ооба. Бардык жерде. Кыргызды Аллах Таала дүйнөгө чачыранды кылып койгон. Америкада да бар, Якутияда да бар. Просто биздин мамлекет туура эмес. Биздин позициябыз туура эмес болгон. Эми азыр мына азыр эми мындай мамлекетти айтып атпайбызбы? Азыр мына айтып атабыз. Кимдин заманы Садырхандын заманы деп. Садыр деле аракет кылып атат азыр мына Кудайга шүгүр. Ошол эми ушул Кыргызстанда жашаган ар кайсы элдердин инсандардын башын бириктириш азыркы максат. Кыргыздарга жамандыр жакшытыр баягы кыргыз деген уран менен бириgiп алабыз. Азыркы максат Кыргызстанда болгон инсандардын башын бириктирип бир ойго биз кыргызстандыкпыз деген ойго келтириш. Эми ушу менен кыскарта туралы, болот го. Анан кийинчерээк дагы тереңирээк, көбүрөөк тартканга аракет кылабыз иншалла. Негизи